Ибрахимдин кылган иштери эч бир адамдын акылына сыйбайт. Ал өзүнүн кийинки урпактарга таухид акыйда ишенимин, бекем ыйманды жана Аллах үчүн курмандык чалуунун ырахаты кандай болоорун мурас кылып кетти. Шайтандын досторунан болуп калбоону эскертип, Ибрахим Аллах Таалага даават кылууда жана бул жолдогу кыйынчылыктарга сабыр кылууда өзү чоң үлгү болду. Мисирликтердин арасында ыйманында бекем тургандар да болдубу? Алар сыйкырчылардын зулумуна кантип чыдашты? يا لها من مهمة تذكرنا بدخولنا مصر مع خليل الله. Биздин бул тапшырмабыз алгачкы жолу Аллахтын халили менен Мисирге кирип келгенибизди эстетип жатат. Мисирдин элинде жагымдуу жумшак мүнөз бар. Аялдары болсо эркектер менен чогуу сабырдуу болушат. Хажар энебизге Ибрахим менен чогуу сабыр кылгандай. Бул кандай гана сабырдуулук. Аллахтын халили аны баласы менен тоолордун арасында Аллахка тапшырып кетти. Хажар муну укканда, ал анда бизди Аллах таштабайт деди. Бул аял кайсы топурактан жаралды болду экен? Ал кээ бир күчтүү эркектерде чыдай албай турган нерсеге сабыр кылды. Ал Аллахтын өкүмүнө баш ийип, жана Аллахтын халили болгон күйөөсүнө моюн сунуп, жалгыз баласын союп жатканда сабыр кыла алды. Кара, азыр Мисир аябай өзгөрүп кетиптир. Бул жерде жалгыз Аллахка ишенген мусулмандар бар болду экен. Биз Ибрахим менен бул жерде таштап кеткенде, алар аябай аз болчу. Исмаил дагы деле адамдарды буттарга ибадат кылбай, Аллахка ибадат кылууга жана жалгыз Аллахтан башкага сажда жана руку кылбоого чакырып жатты. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Аллах биздин арабыздан пайгамбарларды чыгарып, бизге чоң неамат берди. Алар бизди караңгылыктан нурга жетелеп, ширик кылып, адашып жүргөндө туура жол болгон таухидке чакырды. Исмаил ушинтип өмүрүнүн аягына чейин өз коомун буттарга сыйынуудан эскертип, шириктен тазалап, жаналарга динди үйрөтүп, коомуна аябай жакын болуп калды. Күндөрдүн биринде ал Амалик уруусунан бир кызды көрүп калып, ал кызга үйлөндү. Анан Ибрахим дагы Меккеге келип калат. Ибрахим эшигинин алдына келип, Исмаилдин келинчегинен мынтип сурайт: "Эмне тамагыңар бар? Ичкенге эмнеңер бар?" Биз кыйналып жашайбыз. Жемек ичмегибиз да, эгинибиз дагы, суубуз да жок. Биз кедейбиз. Ибрахим келининен уккан бул сөздөргө капаланып, келини Аллахка берген ырыскыга ыраазы эмес экенин билет. Жана келинине күйөөң келсе, үйүңдүн каалгасын алмаштырып койсун деп айттырды. Анан Исмаил үйүнө келгенде, аялынан бүгүн бирөө келдиби деп сурады. Аялы болсо, келген конок менен болгон окуяны айтып берди. Исмаил, ал мага бир нерсе таштадыбы деп сурады. Аялы Исмаилге конок дайындап кеткен сөздү айтты. Исмаил болсо, атасынын айтканын аңдап түшүнүп, Амаликтен үйлөнгөн аялына талак берет. Жана аялына ал менин атам болчу дейт. Андан соң Исмаил Раияга үйлөнүүгө кудаш жүрөт. Анын атасы макул болуп үйлөнүшөт.
مبارك عليك الزواج يا سيدتي راعية. İsmail. Чын эле Исмаилге турмушка чыгып жатамынбы? Чын эле Ибрахим пайгамбардын неберелеринин энеси боломунбу? Аллахтын пайгамбары менен бир үйдө жашаймынбы? Аллахка шүгүр, Аллахка мактоо болсун. Исмаил энеси Хаджарга Раияга үйлөнгөнүнө аябай бактылуу экенин жана Аллах Таала биринчи аялынын ордуна андан жакшысын бергенин айтат. Хаджар дагы буга аябай кубанып, Ибрахим эмки келгенде келинин жактырып ага бата берип, андан ыраазы болоорун үмүт кылды. Ошентип Ибрахим алейхиссалам дагы кайра келип калды. Ал: "О үй ээлери, силерге Аллахтын саламы, мээрими жана берекеси болсун. Кирсек болобу?" деди. Кош келиңиз. Ибрахим: "Конокту сыйлайсыңарбы? Дастарконго койгонго барбы бир нерсе?" деп сурады. Ооба, Кудай буйруса бар. Келиңиз, Аллах сизден ыраазы болсун. Тамак ичиңиз. Тамагыңар эмне деди? Сүт менен суу бар. Ибрахим: "Арпа же боодайыңар барбы?" деп сурады. Бизге ушул жетиштүү. Анда Аллах тамагыңарга береке берсин деп жооп берди Ибрахим. Келиңиз ата, кумганыбызда замзам суусу бар. Жолдон ысып чарчасаңыз керек, бети колуңузду жууп, сергип алыңыз, төргө өтүңүз. Ибрахим: "Анда Аллах тамагыңарга береке берсин" деп жооп берди. Анан Ибрахим үйдүн кожоюну келсе, ага: "Атаң келип кетти. Ал каалгаңды бекемдеп ал. Бул каалгада жакшылык бар" деп айтып кой деди. Анан Исмаил үйүнө келгенде аялы ага атасы эмне деп айтканын айтты. Ошондо Исмаил: "Сен менин үйүмдүн каалгасысың. Атам сага ыраазы болуптур" деди. О менин диндеш бордошторум, биз бир жерге барып Аллахка ибадат кылышыбыз керек. Аллахтын халилине барып, бул жагдайда айтайын. Анын деле бизге болгон тилеги ушундай болуш керек. Момундар бир жерге чогулуп, Аллахты жалгыздашса. Аллах өз пайгамбар Ибрахимдин салих мусулмандар бир жерге чогулуп, Аллахка ибадат кылып, Аллахты жалгыздашсын деген өтүнүчүн куру калтырбайт деп ойлойм. О Аллахтын халили, сен бизди таштап кеттиң. Биз сага байланып калган элек. Жана биз залым көз ачык сыйкырчылардан коркчубуз. Бизде бардык жерде капырлардын ибадатканалары бар. Бизде дагы жалгыз Аллахтын үйү болушун каалайбыз. Жана ал жерде динибиздин баалуулуктарын үйрөнгүбүз келет. Ибрахим болсо: "Роббим силерге жеңилдик каалайт. Силерге кыйынчылык каалабайт. Бардык ишиңерди Роббиңерге тапшыргыла. Ага: Аллахым, бизге жакшылыкты оңой кыл жана бизди өз өкүмүңө ыраазы болуучулардан кыл" деп дуа кылгыла деди. Анан Аллахтын халилине вахий келди. Ал аянда Аллах Таала Ибрахимди Каабанын дуалдарын тургуз жана менин үйүмдү тооп кылуучулар үчүн, ал жердеги жашоочулар үчүн жана руку, сажда кылуучулар үчүн тазалагын деп буйрат. Ибрахим аянды угуп, ага моюн сунуп, Аллах Таалага мактоолорду айтты. Аллах Таала бул аянда бул үй Аллах Тааланын жердеги үй экенин кабар берди. Ал эми Ибрахимге
Allah'tın üyün kuru ayavay sıymıktуу jumuş ele. Oşantip İbrahim toğdan düşüp Mekkeni көздөй Allah'tın buyruktарын atkargana jönödü. İbrahim düzele İsmail'in üyüne gelip İsmail'ge Allah'tın üyün kuruşarını aytты. Бул жүргөн оорусу үчүн дагы жана бул өрөөндүн бардык жашоочулар үчүн дагы сыймык болмок. İsmail atasынан al үйдү качан курабыз деп сурады. İbrahim al үйдү курууну азыр баштайбыз деп жооп берди. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي İbrahim belirlenген kızıl döngdü түздүп, ошол жердеги жайды теңдештирди. وتسوية الأرض التي كانت عليها. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Andan soň İbrahim Kaaba'nın burçların belirley başladı. Oң jakты karap turgan burçuna barıp, bul Kaaba'nın oң jagı bolot. Jana Kaaba'ны топ kılуу ушул жерден başlalat. Kim Kaaba'ga kirse, ушул kara taşты ööp anan kirsin dedi. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Jana Allah Taala İbrahim'ge mınday degen ayan düşürdü. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. İbrahim oşentip adamdarga acılıktı jana anın negizlerin үйröttü. Acılıktı başынан ayağına çeyin көрсөтүp berdi. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. يلي خليلك ربنا من زيك، يلي ضيوفك من السما نزلت لك،